Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ташиев тууралуу буга чейин айтпаган ойлорду эстегенде айтып коеюн деп атам. Ташиев өзү баягы дагы деле кызматта жүргөндөй, кызматта отургандай, анан кийин дагы деле ошол баягы кадыр баркы менен, баягы эле дөңгөрөгөн бийлиги менен, баягыдай эле бир репутациясы менен жүргөндөй өзүн ошондой алып жүрүп атат да. Бул кишиде мындай мисалы биз коомчулукта мындай пикирлер айтылып калат го. Мисалы Акаев жөнүндө же башка президенттер жөнүндө уялып калбайбы, кечирим сурап калбайбы, тигиндей мындай депчи. Анан бирок Ташиев канчалаган кылмыштарды кылды да. Анан бирок деген азыр ал баягы кылмыш иштери козголбогондуктан, жагымдуу шарттар түзүлүп тургандыктан бүгүнкү күндө баягы ойлойт да, мен жалпы элге дагы деле кадыр барктуу бойдон, мен дагы деле мен элди колдойт, бардыгы мени жакшы көрөт, мына мен үшт десем аянтка жүрүп туруп миңдеп чыга калат деп ойлоп жүрөт. Эми бул киши мындай жаңылышты кетирбеш керек болсо да, эгерде чоң саясатчы болом десечи, чоң саясатчы болом, мамлекет башкарам деген адам мындай жаңылыштыктарды кетирбеш керек. Мисалы кандай жаңылыштыктар? Бул мисалы мындай караламан калыпты каратып туруп эле көпчүлүгү эле массалык маалымат каражаттарынан, анан мага окшогондордун постунан жана башкалардан көптөгөн маалыматтар элге жетип калды. Элге жарыяланып калды. Эл болсо ал кишинин ким экенин, кандай экенин дааналап билип калды көпчүлүгү да. Ишенбегендер ишенбей атат, фанаттар. Бирок алар фанаттар көпчүлүк жалпы элди түзбөйт. Бир ушуну жакшы билиш керек болчу да, Ташиевчи. Анан баягыдай эле генерал полковникмин, мен баягыдай эле кыргыз эл баатыры, анан мен абирим таза, анан мен баягы немеде регион ТВдан айтып жүргөн калыптарын азыр дагы деле ошол анда-санда кайрылуу кылып, өзүнүн ат кошчулары аркылуу жарыялап калат. Анан кийин мен мындай таң калбай деле калдым, анткени бул кишинин өзүнүн күзгүдөн караганда өзүнө абдан сулуу көрүнөт окшойт да. Анан эгерде мисалы бул мен эми жаңылыштыктарды кетирдим, ар кандай түшүнбөстүктөр болуп калды, же болбосо мен туура эмес иштерди кылдым, ал үчүн жалпы элден, коомчулуктан кечирим сурайм. Анан ошол эле учурда мына стабилдүүлүк үчүн все-таки досум эле, экөөбүз чогуу үзөңгүлөшүп 5 жыл иштештик эле, мага карт бланшты берди эле, ыйгарым укуктардын баардыгын берди эле, мүмкүнчүлүктүн баардыгын берди эле, ишиме кийлигишкен жок эле. Бирок мен ал ишенимди кайсы бир деңгээлде актай албай калдым. Анан кийин ошондо дагы мен баягы адам катары, мына мен аны досум деп эсептейм, адам катары мен аны өмүр бою колдойм, же болбосо бир президенттик мөөнөттүн чыгарышын каалайм, стабилдүүлүк болушун каалайм, анткени ал кишинин колунда жакшы пландар бар деген сыяктуу мындай бир ошондой бир ойду айтыш керек эле да. Ошондо биз баарыбыз Ташиев мындай адам катары колдоп аттыр деп түшүнмөкпүз да. Анан мен президенттик шайлоого барбайм, анан президенттик шайлоого мен мурда да барбайм деп айтканмын. Анан соттолгон жөнүндө сөз жок. Инисин камалып атканды, баласын тиги сууда сүйрөп жүргөн жөнүндө сөз жок. Учурдагы абалын айтып атам. Кокус мисалы да, кийин бул президенттин мөөнөтү бүтүп башка президент келгенде кандай болот? Анда бул кишинин акыбалы мышык ыйлай турган болот да. Мышык ыйлай турган болот. Анан ошондуктан ал жагын айтпай эле коелум. Ал это вопрос времени, бирокчу. Айттым го мен кече да эфирде, 60та соттолбосо 70те соттолот. Бирок анда абдан жаман болот да. Анан мен айтайын деп атканым, бул
кишиге эми мен баягы кээрлер айтат да кайта айта бересиңби тигиндемде деп. Бул кишиге президент Садыр Жапаров ыйгарым укукту тарыхта болуп көрбөгөндөй кылып берди. Керек болсо ошол өзүндө жок биликти дагы Камчыбек Ташиевке ыйгарып койду. Анан өзү кийлигишпей, кокуй, жөн жүргүлө. Мен мисалы уккам да, президент агаларына, агасына, инилерине баардыгын эскертип, жөн жүргүлө, бирден болсо Камчы Ташиев силерди камап койсо, мен бошото албай калам, мен кийлигише албай калам, тарынмай жок деп жана Улан Жапаровдун кейпин кийип калбагыла деп жана Улан Жапаров деген бир племянниги камалган. Ошонун кейпин кийип калбагыла, ошондой болуп калбагыла, камалып каласыңар деп эскертиптир да, эскертип, анан кийин кой кокуй, тияка жолобогула, бияка жолобогула деп баласына, бир туугандарын баардыгын эскертиптир. Анан ошондой шарт түзүп берип атса, благоприятный шарт түзүп берип атса, президенттин агасы бияка кийлигишет, же болбосо иниси тиякты чечип атыптыр деген маселе болбосо, баардык маселени Ташиев каалагандай чечип атса, анан кийин президенттин андан тышкары мындай болгон да, президенттин саясатына саботаж жасаган. Преднамеренно бул киши атайлап билип туруп, анан эл алдында кандайдыр деңгээлде президенттин кадыр баркын түшүрүү кампаниясын жүргүзгөн. Анан мына Камчыбек Ташиев иштеп атат, Камчыбек Ташиев тиги бу деп кайрылуунун баарын өзүнө жасатып, анан кийин кайрылуулар да көбөйүп кетти. Ташиев маселени чечет экен дегенчи. Анан ошентип президент мунун баарын көтөрдү, жутту, макул эми кой эми эртең дагы элдин ортосунда ынтымак кетип калбасын, анча мынчасына чыдап коеюнчу мейли деп ошентип карт бланш берди да. То есть эч кимисин кийлигиштерген жок. Мына бийлик, мына полномочия, мына жоопкерчилик ал дагы жасай бер деп туруп берди да. Анан бергенден кийин ошол нерсени тыңдап жасаган жок. Болгондо да Ачмалтайын чыгарды. Улуттук коопсуздук комитетинин кадыр баркын түшүрдү. Анан кийин дасыккан генералдар даап жасай албаган акмакчылыктарга жол берди. Ар кандай бир жоопкерсиз кадамдарга барды. Кыскасы бул киши өзүнүн ишеним кредитин ашыгы менен түгөтүп, анан кийин этегинде нар жагындагы арам ой далилденип, жанагы жеп ичкендери жана башкалар ал өзүнчө сөз. Ичкерлерди тоногону, өзүнүн жердештерин тоногону, өчөшкөн кишилердин баардыгын камаганы бул өзүнчө сөз. Ал эми бир жагынан дагы бир башка маселе, бул ошол полномочияны берип, ыйгарым укукту берип, мына сен мындай башкар иште, анан кийинки мөөнөттө сен бийликке барасың деп мүмкүнчүлүк берип аткан досуна жанагындай буттосуп, анан кийин ортодон баягы келишпестиктер жаралып, анан бул президенттикке барса элге, жалпы мамлекетке аябай кыйын болуп калат турганын түшүнгөндөн кийин ал оюндан баш тартканда, анан жанагындай оюндарды жасап, анан тиги президентти төңкөрүп, анан кызматтан алам деген аракеттерин жашырбай ачык уюштуруп, бардыгын аксакалдарга кол койдуруп, аларга болсо калпты айтып, көпчүлүгүнө ошол президентти колдойт, президенттин саясатын колдоо, эки достун саясатын колдоо деген сыяктуу мындай бир жымсалданган жасалма неме менен, формулировка менен ал кишилерге кол койдуруп алып туруп, анан кийин алардын баарын ыңгайсыз абалда, чийки май жегендей абалда калтырып, кыскасы кашанын баарын чалды. Анан кийин нар жагы эмне болду? Нар жагы баягы ошол өзүнө күйүп пышып жүргөн, мисалы Нургазы Анаркуловго окшогон жана башка дагы көптөгөн мындай соратниктердин баардыгын сатып туруп 75 аксакалды эмне болсо ошо болсун, башкасы эмне болсо ошо болсун, мен ушул иним менен балама тийбегиле деген саясатты жүргүздү да. Анан ошондон кийин ошол жерде адамдардын баардыгы бетине түкүрөт да, бул кишинин бетине түкүрөт. Бул командный игрок деген кандай ушундай болсун.
Анан кийин эгер ошончо иттик кылгандан кийин, рас досуң бийликте тургандан кийин мойнуң ал да кечирим сура. Экинчи болду, мен баарынан баш тартам, баарынан эметем, жоопкерчиликке тартсаң мени тарт. Бирок тетигилерге тиишпей эле койчу. Алардын күнөөсү жок, мына менде күнөө. Бален баарын мен кылгам деп айтып, монтип башын ийип келсечи, президент айкөл адам да. Айкөл адам, аны кечире бермек. Бул иш боюнча иш да козголмок эмес, возможно, көп нерсе ситуация жанагындай жабык бойдон калмак да. Бирок ошол оңдой берди болуп, жанагы Ташиевдин гнилости, жанагындай ач көздүгү, жалганчылыгы, жана башкалары баардыгы ушинтип, анан кийин жанагындай өзүнө каршы отрицательный роль ойноп, анан коомчулукка көптөгөн нерселер чыгып калды. Анан бул киши касам ичип, моментально таанып кеткен жагынан өзү мастер да, өзүчө. Мисалы жанагы забордон секиргенден кийин мен жиндимин деп справка алам деп тиги баягы суранат экен, кантип түрмөдөн чыкса болот, кандай жолдору бар дейт. Анан кийин Атамбаевден кечирим сурасаңар, публично кечирим сурасаңар чыгасыңар дейт Ташиевке бирөө. Анан жо, ал вариант болбой калат экен деп, анан дагы бир жинди экен деген справка, жинди деген справка алып чыксаңар болот дейт. Анан ошондо ошол жакшы вариант экен деп, анан кийин колдонуп чыгайын деп атыптыр. Анан ошондо соратниктер айтат: сен кызыксың го, сен эртең шерменде болосуң, бир телге жинди болосуң, жинди деген атка коносуң десе, жок, мен таанып кетем, эч кандай проблема жок деп ошентип айткан да. Анан 2013 жылы парламенттик шайлоодо Ата Журт партиясынын лидерлери эмеге барат, региондорду кыдырып жүрүп, анан Баткенге барышат. Анан Баткенге барганда ошол жерден бир провокаторлор суроо узатат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эгер Ата Журт партиясы бийликке келип калса, Бакиевтерди алып келесиздерби деп. Себеби Баткен жакта Бакиевтерди жакшы көрүшчү да, азыр деле болбойт. Анан ошол кезде катуу колдошчу. Анан ошенткенде баягы бул 7 апрель революциясынан кийин, анан кийин жанагы июньский событиянын убагы беле, жок, июньский событияга чейин беле, по-моему, июньский событиянын убагы болушу керек. Июньский событиядан кийин, то есть. Анан ошол июньский событиядан кийин кадыр баркы өсүп, чытырап, көп турган кез экен Ташиевдин. Анан ошол жерден анан биз бийликке келсек эле тиги Бакиевтерди алып келебиз дейт. Анан ошо менен ызы чуу чыгат. Ата Журттун Бишкектеги офиси өрттөлөт. Садыр Жапаровдун эмеси болчу да, имараты болчу. Ошол Ата Журттун башка офиси болчу. Ошол жерди өрттөшөт. Өрттөп, анан ызы чуу болуп, мындай провокациялар чыгып кетет да. Анан кийин ошол түндүк региондо иштеген Ата Журттун лидерлерине абдан кыйын акыбал жаралып калат. Ошондо Садыр Жапаровго, ошол көл боюнча иштеген штабтагыларга, Чүй боюнча, Талас боюнча иштеген, Нарын боюнча иштегендер баары ыйлакташып, бул эмне кылганы, бул Ташиевдин эмне кылганы, баарыбызды тиги офистерибизди өрттөйбүз деп атат, штабтарыбызды өрттөйбүз деп атат деп ызы чуу салат. Анан ошондо эмне болот? Камчыкең адатынча эле таанып кетет. Жок, мен антип айткан эмесмин, аны КТР тиги бурмалап, кескилеп, монтаждап чыгарып койдур деп туруп, анан кийин ошо менен таанып кетет. Чын-чынына келгенде ал кишинин ошол эл алдында сүйлөгөнү, ошол Бакиевди алып келебиз дегени бул 100% чындык. Анан кийин видео материалда чыккан болчу. Бирок бул киши видео материалда таанып кетет. Жок, мен эч кандай немем жок. Короче, мен Бакиевтерди алып келем деген эмесмин. Тигинде мындай Бакиевтер эл алдында жооп бериш керек деп кайра тескерисинен сийип, анан тиги таанып кетет да. Кыскасычы, бул кишинин касамкорлугунда чек жок эми. Касамкорлугунда, эки жүздүүлүгүндө, куулмалыгында чек жок. Жанагы тергөөчүлөрдүн эмесинде турбайбы? Тергөөчү баланын маңдайына отуруп алып, ар түркүн масканы кийип алып, мындай бул жана дьявол сыяктуу да, бир туруп шыбырап сүйлөп, бир туруп сөгүнүп сүйлөп, бир туруп кабагын бүркөп, бир туруп жай жылмайып, ошентип отуруп, анан кийин
сүйлөп атат да. То есть бул деген бир убакта бир канча масканы кийген, абдан кандай десем, эл алдында сүйлөгөндү, ушундай бир олуттуу түр көрсөткөндү, актёрдук чеберчилиги, кыскасы бул кишиде абдан көптөгөн потенциал бар негизичи. Анан ошол потенциалын бүгүнкү күндө ошол потенциалын, ошол жанагындай мүмкүнчүлүктөрүн, күчүн, энергиясынын бардыгын жанагы эмеге колдонду бул киши. Карапайым адамдардын ырыскысын тартып алганга, бизнесмендердин ырыскысын тартып алганга ошого колдонду да. Анан бүгүнкү күндө эми отурат, эми бул баягы эмне, баягы мен эми президенттин досумун, президент досум деп анан баягы илгерки сүрөттөрүн алып эле, коюп алып эле, анан баягы генеральский формасын кийип эле, президент жөнөкөй формада костюмшум менен, тиги Ташиев болсо баягы генеральский формасын кийип алып, бул кишиде өксүк комплекси аябай күчтүү да. Бала кезинде билбейм, көптөгөн кыйынчылыктарды көргөнбү, ал жагын билбейм, бирок ушундай неменин аркасынан баягы форма кийгиси келип, ушундай бир грозный генерал болгусу келсе керек эми. Ошол эме менен, ошол көксөөсү менен бүгүнкү күндө ошол генералдык наамды алып, генерал полковник болуп, тарыхта ой не деген дасыккан генералдар албаган сыйлыктарды, немелерди, званияларды алып, Исмаил Исаков окшогон, Молда Муса Коңгандиевке окшогон, Феликс Куловго окшогон, жана башка дагы көптөгөн биздин атактуу генералдарыбыз бар, боевой генералдарыбыз бар, жанагы Афган согушуна барып келген Абдыгул Чотбаевге окшогон. Анан ошолордун албаган генерал полковник деген наамын алып, анан кийин ошонун ашмалтайын чыгарып бүгүнкү күндө анан өзүнүн жанагы оксагын жаап, анан элдин алдында баягыдай эле сүр көрсөтүп, анан ушактарды таратып ушинтип отурат. Мен эми бул пикирди мындай айтпай эле коеюн, эми айтып отуруп бүттү го деп ойлогом. Анан бирок баягы кайрылуусун көрүп, анан кийин дагы бир кошумча ойлор пайда болду. Анан ошол эфирлерди жасап атам, урматтуу достор. Ошондой, кыскасы ошондой. Элибиз, жерибиз тынч болсун, эң негизгиси. Анан президентибиз акылдуу киши, президентибиз Кыргызстандын кемесин чайпалтпай, акырын кылдаттык менен ушундай кырдаалдан алып чыгууга болгон дараметин жумшап, мына алдыны көздөй баратат. Кудай буйруса ошол аманчылыкта, жакшылыкта ошентип ошо шайлоого катышам тиги бу дебей эле, тыртаңдабай эле ушинтип баягы Кыргызстандын биримдиги үчүн жол ачып, анан кийин азыркы президенттин жана жүргүзүп аткан жакшы саясаттардын бардыгын улантып, дагы бир карт-бланш берип президенткечи, анан кийин өлкөбүз жакшы жолго түшсүн, инвестициялык климат оңолсун, өзгөрсүн деген менде бир жакшы бир тилектер бар. Мен да ошол Ташиевдин жана айткан тилектерине кошулам. Бирок анын ички нар жактагы жаткан оюна кошула албайм. Кыскасы ошондой туугандар. Анан Кытай темасы боюнча дагы кээ бирлер мындай жакшы отзыв бергендер болуп атат. Анан баягы күнү бир аксакал сөгүп жазыптыр. Алардын баарын түшүнөм. Ал боюнча бир эртеңдерден эфир кылабызга. Получается, эртең эмес, ошондой бир Кыргызстанда бир кечке маал убакытта же караңгыдабы ошол убакта эфир кылабыз го. Ошол күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ысыкта тердебей, ысыктан этият болуп, өзүңүздөрдү сактаңыздар, ден соолукту сактаңыздар. Бул ысыктар дагы убактылуу болсун. Буюрса пишек аябай кайнап атат деп айтып атышат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен комментарийлерди окуган жокмун. Окубай эле коеюн, окуганга мүмкүнчүлүк болбой атат азыр.